Эрдоган менен Кылычдароглу 28 майда чечүүчү турда ат салышмай болду. Жогорку шайлоо кеңеши миллиондон ашык бюллетенди жараксыз деген чечим чыгарганы да кабарланды. Туркияда 14 майда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгында бир дагы талапкер добуштардын 50%-ын ала албагандыктан саясий өнөктүктүн экинчи туру 28 майда өтө турган болду. Бул тууралуу РИА Новости ТРТ телеканалына шилдеме кылып жазды. Бюллетендердин 100%-ын саноодон кийин Туркиянын азыркы президенти Реджеп Тайип Эрдоган добуштардын 49,24%-ын, ал эми анын атаандашы Кылычдароглу 45%-ын алган. Жогорку шайлоо кеңеши миллиондон ашык бюллетендерди жараксыз деген чечим чыгарганы да кабарланды. Эске салсак, Туркияда кечээ 14 майда президенттик жана парламенттик шайлоо өттү. Мамлекеттин азыркы башчысы 69 жаштагы Реджеп Тайип Эрдоганга негизги атаандаш болуп, 74 жаштагы Элдик альянстан Кемаль Кылычдароглу чыккан. Андан сырткары 3-чү талапкер Ата альянсынан 55 жаштагы Синан Оган болгон. Ал эми 4-чү адам Мемлекет партиясынан аттанган Мухаррем Инже бир нече күн мурда талапкерлигин алып салганы менен бюллетендерде ысымы кала берген. Кечээки шайлоодо ага да добуш бергендер болгону менен өтө аз үлүштү түзгөн. Эми 28 майда туркиялыктар 13-президентти шайламакчы. Маалымат Спутник Кыргызстан.